Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah amma ba'd. Mынage көптөн бери күткөн улуу берекелүү Рамазан айдагы жакындап келип калды. Бул улуу айда Аллах Таала бизге исламдын негизи болгон 5 парздын бирisi орозо кармоону милдет кылган. Эми орозо кармоо кимдерге милдет болот деген суроо көпчүлүктүн арасында кездешет. Орозо кармоо милдет болуу үчүн эң алгач адам мусулман болуусу керек. Себеби Аллах Таалага ибадат кылуу үчүн, ибадаттарыбыз кабыл болуусу үчүн адам ыймандуу болуусу керек. Андан кийинки шарт болсо акыл эстүү болуу. Себеби шариаттын өкүмдөрү милдеттендирилүү үчүн адам акыл эстүү болуш керек. Андан кийинкиси балагатка жеткен болуш керек, бойго жеткен болуу керек. Эгерде бул шарттар кайсыл бир адамда табылган эмес болсо, ал адамга орозо кармоо милдет болбойт. Жана муким болуу керек. Орозо кармоо парз болуш үчүн адам муким болуш керек. Муким деген жергиликтүү болуу. Же болбосо кайсыл бир жака сапар кылгандан кийин 15 күндөн көбүрөөк турамын деген ниети бар болгон болсо, мына ушул адамга орозо кармоо парз болот. Орозо кармоо милдет болуусунун кийинки шарты адам ден соолуктуу болуусу керек. Албетте ден соолугу начар адамдар, оорулуу адамдарга орозо кармоо милдет эмес. Кайсыл учурда ден соолугу орозо кармаганга жарабайт деп эсепке алынат. Бул үчүн тажрыйба алуу, орозонун парз экендигинен кабардар болгон ыймандуу дарыгердин көргөзмөсү менен оору аныкталат. Андан кийинкиси болсо аял киши этеккири жана төрөттөн кийинки кандан таза болуусу керек. Эгер ушундай үзүрлөр орозо айында, Рамазан айында табылып калса, анда кийинирээк бул үзүрлөрдөн арылгандан кийин орозо кармап берет. Элдин арасында дагы бир көп кездешкен суроолордун бириси мындайча: орозо айлары ысык күндөргө дал келип, жана орозо кармоочунун алдыда көптөгөн иштери бар болсо, кыйын иштери, орозо кармаса кыйналып калам деген толук ишеничи бар болсо, ошол адам орозо кармайбы деген суроо бар. Албетте бул себептерден улам орозону таштап коюу дурус эмес. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте айткан: "Ман афтара яуман фи Рамадана мин гайри узрин вала марадин лам яqdihi сиямуд дахри ва инсамаху." Кимде ким Рамазандын бир күнүн орозо кармабай өткөрүп жиберген болсо, эгер ал өмүр бою орозо кармаса дагы, мына ошол каза кылып орозосун тутпай койгон күндүн сообуна, анын сыйлыгына жете албайт деп айткан. Ошондуктан ар бир орозо милдет болгон адам орозо кармоосу керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте айткан: "Ас-сияму джуннатун." Орозо бул калкан болуп берет. Орозо калкан болот дегендин маанисин Ашраф али Тахани рахматуллахи алейхи айтат: орозо бул дүйнөдө адамды шайтандын азгырыгынан, нафсинин азгырыктарынан калкан болуп тосуп берген болсо, ал эми акыретте тозоктун азабынан тосот дейт. Жана ошондой эле Мазахирул Хак китебинде Имам Бухари рахматуллахи алейхи айткан: Аллах Таала Бани Исраил коомунан бир пайгамбарга мындай деп аян кылат: "Сен коомуңа буйругун, алар орозо кармасын. Эгерде кимдир бирөө менин ыраазылыгым үчүн орозо кармаса, мен ага чың ден соолук берем" деп айткан. Ошондуктан бул орозо адамдын дүйнөсүнө дагы, акыретке дагы пайдалуу, Аллах Тааланын ыраазылыгына жеткире турган улуу амал.